Алма боюнча мыйзамсыз көмүр ташылып аткан уруулар боюнча мен мына ачык саясатта өзүм ошол боюнча толук маалымат, так маалыматымды бердим. Канчалык кайсы жактарга кайрылганбыз бул боюнча бүгүнкү күндө азыркы күндө дагы Бел алма көмүркени мыйзамсыз ташылып мына цемент заводко ташылып кирилип атат. 4 декабрда тендер ойнотулса, тендерден утуп, ошодон бери көмүрдү мыйзамсыз ташып атышат. Бул Беш Арча жоопкерчилиги чектелген компания бул ташууга өзү иш козголуп турган учурда мыйзамсыз ташууга лицензия алып атат. А лицензиянын алуунун өзү мыйзамсыз экени мына бийлик көрүп турса дагы, бул коррупциялык иштердин башында бардыгыдан доля алып турган биздин мына Жогорку Кеңештин депутаты төрагабыз Асылбек Жээнбеков, Төрөбай Зулпукаров, мен коркпой эле атап кетейин, Акылбек Султанов жана биздин ушу Баткен областындагы обл администрация башчысы Жеңиш Парпиевич Разаков, Кадамжай районундагы администрация башчысы Акрам Мадумаров, ушулар баары чиркелишкен өзү коррупциялык иштердин төрагалары болуп кетет да. А бул биздин жогору жактагы турган мынау акча үчүн мыйзамсыз иштерди жаап жашырып келген биздин ушул чайкоочу депутаттарыбыз Асылбек Жээнбеков, Төрөбай Зулпукаров, Акылбек Султанов, ушулар дагы бирөөсүн атабай кетиппин, мына Мадеминов Мурадыл Ганиевич деген Кадамжай районунун кулуну, ушул жерден өзү жергиликтүү Кадамжай районунан депутаттыкка шайланып кеткен, депутатыбыз өзү колдоп келатат ушунчалык коррупциялык иштерди. Мен ойлойм, бул коррупциялык иштердин дагы бөгөт коюучу кескелер, булар мыйзам алдында жооп бербесе, ушу Алла Таалабыз Кудай алдында жооп берер бир күн.